Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, чынында эле жакшы жаңылык Кыргызстандан мекенибизден келди. Мындан бир нече жыл мурун мекендештер форумунда биз чет элде жүргөн кыргыз диаспора жетекчилери президент менен жолукканда бир сыйра сунуш бердик элек. Мекеним 1+1 деген жаңы долбоорду сунуштадык элек. Ошол долбоор Кудай буйрса ишке ашайын деп калыптыр. Эми ошол долбоор боюнча бул эмне долбоор, кимге керек жана кимдер иштете алат, ошол боюнча кыскача маалымат бере кетейин. 1+1 долбоор болсо ишкер мекендештер үчүн, мисалы үчүн Россия Федерациясында иштеп жүрүп кичинекей капитал топтоду, бул жөнөкөй мигрант да болушу мүмкүн, бул ишкер мекендеш да болушу мүмкүн. Маселен, 10 000 доллар топтодуңар үй бүлөңүз менен. Ошол 10 000 долларды Кыргызстанга барып туруп ишкерликке салам деп ниеттенип жатасыңар. 1+1 долбоордун негизинде ошол 10 000 долларга мамлекет дагы 10 000 доллар кошуп дагы 20 000 долларга силер ишкерлик ачасыңар, же бул өндүрүштүк, же болбосо сельскохозяйственный отрасль, же болбосо бул кичинекей швейная фабрика болушу мүмкүн, же ушул сымал башка өндүрүш болушу мүмкүн. Ошо 20 000 доллар мамлекет тарабынан 10 000 доллар берилет. 20 000 долларга иш ачып туруп, биринчиден өзүңүздүн асыл башыңызды үй бүлөңүз менен Кыргызстанга көчүрүп барасыңар дагы. Кыргызстанда жок дегенде бир же эки үй бүлөнү дагы жумуш менен камсыз кылып туруп, ошол жерден ишкерликти алектендире баштайсыңар. Ошол тууралуу министрлер кабинети азыр долбоорду ишке ашырганы ниеттенип жатат. Кудай буйрса, жакынкы арада кайсыл номерге чалыш керек, кандай отраслга акча салыш керек, кайсыл жерге иштесе болот, ошо толук маалыматты беребиз. Азырынча үстүртүүдөн берейин. Бул долбоор мурда башка өлкөлөрдө колдонуп, Молдова өлкөсү колдонгон эле. Молдовадагы 2005 жылдан баштап 10 жылдары өтө көп молдовандар Россия Федерациясында жүрүп, аларды мекенге кайтарып келиш үчүн бир инициатива керек болчу долбоор. Ошол долбоорду иштеп, азыр Россия Федерациясында молдовандар, эмгек мигранттары жок. Ошондой эле биздин мамлекет тараптагы мигранттарды кайра мекенине кайтарууга иш аракетин кылгандын бирден бир жол жобосу. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7900 155 15 15, +7900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу. Андан тышкары 2022 жылы Кыргыз Республикасы Россия Федерациясынын жетекчилерине амнистия суранып, 47 000 адамды амнистиядан кара тизмеден чыгарды эле. 2023-2024 суранбайбыз деп жатат, себеп деген Кыргызстанга өзүбүзгө жумуш орундар керек болуп атат. Кыргызстандын экономикасы өсүп атат, жумуш орундары бар деп атат. Мисалы үчүн биз дайыма даттанып келе беребиз, Россия Федерациясында миллиондон ашык кыргыз темселеп жүрөбүз деп. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда биздин ордубузда, биздин мекенибизде жумуш орундарын Пакистандан келген, Индиядан келген, Бангладештен келген, Өзбекстандан келген мигранттар иштеп, ошолор акча таап атат. Кыргызстанга келгиле, Кыргызстанда деле жумуш орундары бар деп биздин мамлекет жетекчиликтери чакырып жатат. Эми бул тууралуу дагы кененирээк 1+1 долбоор боюнча маалыматты беребиз. Азырынча биз Россия Федерациясына жүргөндөн кийин бул жакта дагы миграция жааты өзгөрүп атат. Кыргызстанда жакында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов айтып кетти. Россия болгон депортация кыргыздарга эч кандай тиешеси жок болуш керек. Кыргыздарды депортация выдворение кылбаш керек. Себеп деген биз Евразия экономикалык бирикменин өкүлүндө андай эмне жүрөбүз деп ошондой посыл менен жооп айтты. Эми орус тарап муну кабыл алат деген ойдобуз. Эми учурдан пайдаланып, ушу документтериңерди тууралап жүргөнгө чакырып кетебиз. Биринчи ирет эмгек келишимди, регистрацияны туура жашаган жерде кылыңыздар, эмгек келишимди сөз жасаңыздар. Эгерде документтериңер туура эмес болсо, анда чек арага чыгып келиңиздер. Чек арага чыгып келүү боюнча, эгерде силер муктаж болсоңуздар, акчадан жүдөп атсаңыздар, көп балалуу болсоңуздар, биз иштешип жаткан Жааматбал, Волгоградский проспект 4-выходтан чыксаңыздар, силерди бекер границага алып барып кайра алып келет. Телефон номерлери болсо +7925
465-68-40. Экинчи номери +7 929 633 74 65. Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Чынында муктаж болбосоңуздар, диаспорадан десеңиздер, силерди бекер алып барып келет. Андан тышкары, урматтуу мекендештер, ишкерлерди колдоо иретинде ошол эле Волгоградский проспектте биринчи выходунда Аксман Экспресс деген уюм бар экен. Любой документ болобу, паспорт болобу, доверенность болобу, нотариустан же болбосо китепче болобу, подарка болобу, Кыргызстанга бир күндүн ичинде арзан баа менен жеткизип берет экен. Диаспорадан десеңиз, аларга арзан баага жеткизип бергенге даяр. Телефон номерлери болсо +7 903 146 0003, +7 925 87 000 78. Осман Экспресс деген мен азыр номерлеринде жазып коем. Ар бир любой момент, күн сайын биз выходной иштейт, документтериңе эмне болот, баарын Кыргызстанга жөнөтүп, бир күндө Кыргызстандын бүт регионуна жеткизип алсаңыздар болот экен. Жакшы жаңылыктар болсо айтып берабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.